Салам достор, бүгүн биз сиздер менен ушундай болгон жаңак таттуусун, башкача айтканда орешки жасап көрөлү. Анда эмесе кеттик. Бизге керектелүүчү азыктар 450 грамм un, чымчым туз, жарым чай кашык разрыхлитель жана 250 грамм сливочный масло жумшартылган. Бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. 2 жумуртка менен жарым стакан сахарды жакшылап аралаштырып, унубуздун үстүнө куюп, жакшына камырды ыйлап алабыз. Бизде мондай камыр пайда болуш керек. Эми биз орешкибизди бышыра берсек болот. Орешкибизди бышыраардын алдында орешницаны кичине майлап алабыз. Биринчи жолу эле. Андан кийинкилеринде уже майлап алабыз. Эми баштай берсек болот. Сымырла деп туруп. Бардыгын бышырып алдык. Эми чекесинде чыккан камырларын кесип алып, формасын келтиребиз. Эми ортолоруна коютулган сүттү, башкача айтканда сгущенный молокону эки тарабына салып, ортосуна кааласаңыз жаңактын маңызын кошуп, экөөнү бириктирип, жаңактын формасын келтиребиз. Биздин жаңак таттууларыбыз да даяр болду. Сиздер менен Супер Мамасита каналы болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Кийинки эфирден жолукканча.